Assalamu алейкум, ден соолук сүйүүчүлөрү жана ошондой эле спорт сүйүүчүлөр. Көпчүлүктүн суранычы менен биз бүгүн бел булчуңдарын көргөзүп берели деп чечтик жана ошондой эле дагы суранычтар болуп атат. Грыжага кандай көнүгүүлөр жасаса болот? Бел ооруп атат деген көп суроолор болуп атат. Андыктан достор, мынакей бүгүн биз көргөзөбүз бел булчуң болот. Крыльяңар, канаттары деп айтсак болот. Биринчи абдан маанилүү, керектүү болгон бул көнүгүү гиперэкстензия деп. Могу тренажерду жөн эле сварка менен деле жасатып үйгө коюп койсоңор болот. Ата энеге, өзүңөргө, келинчек, бала чаканын бардыгына керектүү. Бел булчуңу слабый болгон айынан бизде грыжа пайда болот. Чуңкурга түшүп кетсең деле, туура эмес басып алсаң деле, ошол бизге тоскоолдук жаратат. Андыктан мына карагыла. Атайын тренажер болуп эсептелинет. Жай муну менен чөбүз. Деп 10дон 5 подходтон жасап алсаңар болот. Биринчи, любой көнүгүү төшкө жасасаңар да ушундан баштагыла. Биринчи баштап алып туруп, анан кийинки оор көнүгүүлөргө өтө беребиз. Кеттик анда кийин. Достор, мынакей азыр кийинки көнүгүү болсо, бул эң керектүү жана ошондой эле ушу далылар өсө турган, бел булчуң өсө турган көнүгүүлөрдүн бири бул становый тяга. Бул анан дагы коркунучтуу, опасный нерсе. Абайлап жасабасаңар, чыныгы грыжа ушул жерден пайда болот. Атайын өзүнүн өлчөм жерлери бар. Алдыңардагы аралыгын ийниңердин деңгээлинде коесуңар, бутту мынакей. Жамбашты болсо, мондайынан абалда кой берип, могу жерге чейин келесиңер, мына көрдүңөрбү? Түз туруш керек. Анан өйдө көздөй чыгып туруп, мындайынан кылып коесуңар. Кайра ушу менен келесиңер, мынакей. Көрдүңөрбү? Түшүп баратканда дем алабыз, өйдөгө деп чыгарабыз. Кайталап алабыз, мынакей. Бир 10дон 2 жолу кайталап туруп, анан кийин оор салмактар менен кошуп кете берсеңер болот. Оор салмак бел булчуңу күчтөлгөндөн кийин оор салмактар уже коркунучу жаралбай калат да. Биз мисалы 200-300 көтөрүп атабыз. Ага чейин ушундай кылып жеңилден чыгып кете беребиз да. Ташпай эле. Мына. Жанагыдай эле келдик, кайра чыгабыз. Достор, мынакей эми кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Бул болсо нижний блок тяга болот. Бул дагы азыркы көнүгүүдөн кийин бел булчуңдарын өстүрө турган көнүгүүлөрдүн бири. Мынакей карагыла, бутту түз коесуңар. Мондай абалда отуруш керек да. Ийилип кетпеш керек. Монтип алып, анан мондай кылып тартпаш керек. Түз отурасыңар, колду бошотобуз, мынакей. Жөн эле кармап туруп, анан мондай тартыш керек, мынакей. Ал эми мынакей могу канаттарыңардын кагылышы боюнча чоң болуп өсүшүнө турник жардам берет. Жакшы бергиле. Көпчүлүк сурай берет, жаш балдар. Канаттарды далына канча чоңойтса болот деп, мынакей турникти кылгыла үйдөн. Желкеңе тарт, алдыңа тарт, артыңа тарт. Түз кармадыңарбы, мына алысыраак. Анан могу жерге чейин, көрдүңөрбү? Мына. Күнүгө 10дон 5 подходтон жасап турсаңар, сонун өсүү болот да. Эң акыркы көнүгүү бул ошондой эле канаттарга кете турган хаммер деп коет муну. Хаммер. Биз 570 деп алганбыз. Карагыла, бутту салып отурасыңар, далыны киргизип туруп, мону кол до конца бошош керек. Акырын өзүбүздү көздөй тартабыз, мынакей. Ийинин деңгээлине чейин эле. Акырындан салмакты кошо беребиз. Деп туруп, ушуну менен биз бүгүнкү белге болгон көнүгүүлөрүбүздүн эң акыркысы болду, достор. Кийинки көнүгүү кайсы жака көргөзүп берели жана ошондой эле кандай туура багытын болот, биз сиздерге толук түшүндүрүп беребиз. Андыктан силерден эмне керек? Болгону подписка бөлүмүн басасыз дагы, лайктан жаадырып, бул видео менен бөлүшүп тургула, достор.